60 жылдардын башында. 60 жылдардын башы болуп калат. Тогуз Тороодо Дөдөмөл деген bir аш экен. Жок, Тогуз Тороодо эме деген айыл бар, эки кош булак калган Дөдөмөл дегенчи. Ошонун кош булагында да булар жана Тагай Тезектен болсо, Тезегинен болсо да. Анан жана Камыт деген алып кишини айтты. Боз үйдөн турганда дейт, түндүктү өтүнөн жана эшиктин татканда эшик туруп калат го деген. Түндүккө жетпейчи. Эшиктин чийичи. Ошол чийдин башындай болчу дейт, боючу. Бул бер жагы эле бир 2 метр, 52 метр 60 сантиметр. Аны эжемде айтып атпаймынбы, мен ал кишини көрбөй калдым, бирок кайнанам айтып берди, жаман зор киши болчу деп айтчу депчи. Алып токтун ошол жактан чыкканы далил да. Тукум болуп берди прямойчу. Мына бир Гурма деген кемпир айтат. 80-ден өтүп калган эле экен да. Ошо 60-жылдардын башында дейт. Ошол Кошбулак Дөдөмөлдөн койду айдап барып Миңкушка кышташчыбыз дейт да. Анан 3 мартта көчүп баратабыз дейт. Анан көчүп баратсак 2-3 күнөн анан көчүп келдик дейт. Ошондо көчүп келдик дейт. Койду туудуруш үчүн кайра жаздоолорго барыш керек да. Миңкуш кычты. Анан ошол жердеги жергиликтүү эмелерди айтышты, биздин кудагыйлар, алар азап тозоктун баарын көрүштү депчи. Анан орустар барып тур дейт вертолет менен. Анан аялым тиги боюнда кош бойлуу экен вертолетке салып кетели десе болбой койуп тур да. Ай күнүнө жетип калыптыр. Ай күнүнө жетип калат. Ошо бийик ашуу. Ошол жерде жөн эле мындайча айтканда элечи бер жагы эле 4000 метр да. Азыр деле жайында деле күнгөй жагынанчы мөңгө кетпей турат. Мына 3-март элестет. Бер жагы эле 4000 метр. 4000 болбосо да 3,5 дейсиз. Жок, 3,5 деп айта албайсың. Мына сөңкөлүшүп турду. Мен мындай эмен мана бака билем да канча метрчи. Бер жагы эле 4000 метр айтып атпаймынбы? Ошондой ашуудан ашып келе жатсам даванын кырына чыкканда толгом келди. Толгом келди. Төрөдүм дейт баа жерден. Карга. Чапаныма салып, индигин кесип байлап. Мойнунда келаткан куржун бар дейт. Азык түлүк деген. Мен жөө келатам дейт, күйөөм. Жолдошум тиги абышкан койдум дейт, айдап келатам. Андан мурун ошо 3 балам чарчап калган дейт, үчөөдөн кыс болчу дейт. Чарчап калган дейт анан. Давандан төрөдүм дейт, белдечи. Ошо кар уруп атат дейт, бороон дейт. Битте бороонго жонунду салып төрөп, анан чапаныма ороп, индигин кесип жип менен байлап. Төө таш деген жер экен ошол жерчи. Төөдө чоң таштар бар. Араң келесиң дейт. Аттын бутту кылып чылпаса калат дейт ошол жерде. Анан чанач менен кымыз алып келатканда да жалгыз аяк жолдон чаначты тирип кетет дейт. Чоң таштар бар. Ошонун арасы менен койлор деп айлап келатабыз дейт. Анан кичине белден кичине өлө түшкөндө 2 кой тууп койтур дейт. Анан абышкан 2 койдун косусун 2 куржунга салып туруп мойнума илип койду дейт да. Анан басты камчы менен жондон алып салып жаңы эле төрөп келатсам дейт. Ошондон анан этекке түштүк дейт. Этекке түшүп келсек анан чатырга келдик дейт. Анан темир меш чагылып турат дейт. Эски тамга дейин кыскасы кыштоого келишкенбиз, жаздоого келишкенбиз. Кайнана эмне болду? Төрөдүң бе, эмне төрөдүң деді. Кыз дедим дейт. Эркек кыз десем. Кызым өлөрүп жаны жок дейт, дем албай калыптыр. Койдун терисин оруп, пештин астына ырытып койду дейт. Мал болуп кетсе кетти, болбосо эмне кылабыз, Кудайдын буйругун көрөбүз. Ортодон жарым саат, 1 саат болгондо баягы кымылдап ыйлады дейт. Келдим тур. Эмчегим бир мана тур экен, мал болду деп анан. Өзү каршып калды дейт көбөр. Эметте озантынан эмистин дейт. Ошол кызым азыр 60тан ашты дейт, 62-де деди, 63-де деди. Бир неберели болгон. Канча килограмм төрөптү дейсиң? Чоң төрөдү. Канча килограмм, канча анысын каяктан билем деп. Ошонун атын Давангүл койдук дейт. Давангүл. Даванда төрөлдү. Даванда төрөлдү. Анан бир нерсесин айтып берейин, ал жакта Бешкөл деген жер бар да. Анда жапайы жерден азыр эметилип калды да. Ошо бир жайлоо бар, Бешкөл деген. Биягы күнгөйү жанагы Кошбулак Дөдөмөл болуп калат, Дөдөмөл Кошбулак. Тескейи үстү карага ушундай жер, коз жер, Бешкөл бар да, Бешкөл деген жайлоо. Ошонун ортосунда жанагы Камыт деген аксакал жанагы бою илеген болуп койду, жаман малман экен да. Ошол 2 трос
көкеліп сүйрепчи жөө жаллап мындай жатканда деги эме аркылуу да же көк арты аркылуу же жана калдам аркылуу алып келди же сары кыржак алып келди 50 метрден 2 туруп сүйрөп келиптир моуну жоом асма көпүрө жасашыптыр анан карагайлардын баарын кыйып карагайдын арасынан алып мектеп курушты чаман эмгек кылышты эми ал жерди көрсөңчү жанагы герцендин сүрөтү бар го манас коңорбай менен кар капчыгайда сайышып атканычы ана ошондой жерлерде анан ошо Бешкөлдөс дейт атам кампачы дейт кампада жүгөрү арпа будай дейт анан бир күнү ошо кечкүз дейт ошондо 12 жашта болчумун деп кечкүз менен биз шайлоого барып келдик андан мурун эме дейт бир казан этти кайнатып дейт согундун этинечи жылкынын этине бир казан этти кайнатып бышырдейт анан бир чоң килеген дагы кара казан жарма жасап анан сүзмө катыктап анан сен ушуну ичип тур жеп биз барып шайлоого барып келелик бат эле келип калабыз 2-3 күндө деп коркпойсуңбу деп атам сурады коркпойм дедим деп жанагы майчы айтты да 80ден өткөнчү 32-ни берди дейт мындай саласың мынтип атасың анан кекти берди дейт мындай саласың мынтип атасың бир атма 32 бир атма кек дейт анан боз үй дейт анан ар жакта таштан баягы тоонун мурдуна тешилген таштан жасалган кампа бар дейт да кампага кирем жүгөрү менен ойнойм дейт отунга барам дейт анан бир күн аяга кар жаады дейт ал канча жашы кезген 12 жаш кезген азыр 82-84 болсо 12 жаш кечи канча болот жанагы 4000 метр бийиктикте төрөгөн кемпирдин бала чагындагы окуясы ошо экен бала чагындагы окуясын айтып атат ал жанагы Бешкөл деген жер бизге бир 3000 метрлик жер да теңиз деңгээлиненчи барып көргүм анан ошентип барып аябай калың кар жаап дейт да анан эптеп баягы монтуп жол салып барып тиги карагандан тиги шилди биздикилерден күйүп келип от жагам дейт кичинеден кетип коюп боз үйдүн колоптосуна от жагам дейт анан кеч келгенде улагыга боз үйдүн улагасына төшөк салып ошол жерге жатам дейт бирде келип калса атайын депчи эшиктеп бекитем дейт жип мененчи анан бир күнү келип деп атат дейт ошентип эле биз 2-3 күн болуп кетти дейт анан маманын үстүндө конуп тур дейт экөөбүз күлгөн эле бирдеке үймүлдөп алат дейт бишак болжоп туруп аттын бетин мынтип коюп тылп деп кулап түштү дейт коркуп эшикке чыккан жокмун дейт жаттым дейт эртесине таң агырып кетти дейт карасам билеген чоң үйкү экен дейт анан өзү мынтип койду бир ай деп койду да 1 ай 1 жарым ай деп койду тигилер айтып атат жок кеминде эле 3 ай депчи күздө кетсе жаздаран келишsin депчи анан бир күнү караңгыда түнүсүндө эле кырдан жондон үн чыкты дейт чоң апам кыйкырып атат дейт баланча барсыңбы деп ал кемпирдин аты бурма экен барсыңбы атаң энең эртең барат ошентип кыйкырышат экен эртесине түш бою келишти дейт бутка кийген мондогу эме бар билесиңби мыз эмес не деп койчу колпош деп койчу карга кийгенчи карга чөгүп ошондой менен келишти кар ошондочу бишиңи жаап жүрөт мен эптеп жол салып отун чыккан жерлерге баргам дейт өзү 1 ай 1 жарым ай деп койду бир жакталар айтып атпайбы жок 6 ай калып калган депчи анан баягы тамак эмне болду десем баягы жарма менен эттин кичине кесип жеп алып кичине кетчим деп койду жок жарма ичем мындай деп койду мындай эт жейм кичине нан бар ошондон жейм дейт катып калган кулачылап жейм депчи кеминде 3 ай калса керек деп карай аябай жаапчы бир ажалдан калган жанагы 2 ажалдан калган анан тиги анан алып тоок деп атам ошол аты алып тоокпу же томокпу десем жок дейт ким десем чакырып чыгатам дейт анан ошол жакта менин анан кудагыйымдагы айтып атпаймынбы 93-жылы каза болду чакырып чыгатам деп айтчы анан жанагы тергеш аталарынын баарын айтпайт экен мана азыркы жерин тергеткен балбан токонду эметтик да бою кичинекей болчу жана табанчаны табанчага күрөшүндө балбан токонду да эме деп койткан балбан бала бул акен анан жанагы менин кудамдын мен жездемдин атасы арык да анан арыкты алар аты Мураталы арык төрөлөрүнөн арыгым торгумду эркелеп жүрүп арык болуп калганда арыктын аты ким болду десе көтөрмө атам дейт
көтөрүп әкелип тагын этмеді. Жеті атасын тергеш еткенде мына даны ошақта. Биздин чоң апабыз деле укмуш тергечти. Азыркылар эле тергебей калган. Жеті атасын тергеп өтпөй.